Психология термини 16-кылымда эле француз тексттеринде жазылып келген. Байыркы грек тилинен которгондо псих, жан, логия, түшүнүү деген маанини берет. Ал эми кыргызда психология сөзү ал убакта тааныш болбогону менен канында жашап келген. Балким психолог эмес, башкача ат менен атагандыр. Эл менен, жаш балдар менен, кеңешке муктаж болгон ар бир адам менен сүйлөшүп, анын ички туюмун сезе билген. Акыл кеңеши менен бөлүшкөн адамды көрөгөч, акылман, кыраакы деген сөздөр менен аташкан. Айтылышы башка болгону менен мааниси дал келген бул кесип азыркы тапта дүйнө жүзүнө кеңири тамырлап, жайылып келе жатат. Теориялык жагынан алганда илимде, практикалык жагынан алганда күнүмдүк турмушубузда психологиянын ээлеген орду чоң. Психолог болгон адамдын жан дүйнөсү көңдөй болсо, ал эч качан башкаларга жардам бере албайт. Мисалы, кичинекей бөбөктөрдүн эле жашоосунда, тарбиясында анын кылган кызматын алалыча. Бул өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Анткени психолог болуу менен гана жаш баланын ички дүйнөсүн көрө билүү, анын каалоолорун түшүнүү жана ага ошого жараша мамиле кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өзгөчө керектүү жана өзгөчө киришелүү болуп жаткан психология кесиби тууралуу болмокчу. Ал эми биздин бүгүнкү каармандарыбыз балдар психологу Рану Ахматова жана Венера Бокотаева болмокчу. Биздин аң сезимге кирген бардык нерсенин баары бул биздин башыбыздан, көз алдыбыздан өткөн тажрыйбадан, көргөн билген нерселерден түзүлөт. Баларыбыз, ата-апаларыбыз авторитеттик тарбияларда тарбияланышкан, башкарылганбыз дегендей. Азыркы тарбия, гуманитардык тарбия башкача, заман өзгөрүп жатат. Телефон, интернеттер чыгып, балдарыбызды телефон, интернет тарбиялап койбосун деп, апалар аябай ушу бала тарбиясына жакшы көңүл буруп жаткандыгы мени кубандырат. Бара бер инең кылып койчу, мен кылып коем, сен башка иш деп, ар ишке ойду келди жумшай берген болсо, анда балдардын иш кылуусуна дагы мындай көңүл келбей калат дагы, эрксиз да болуп баштайт да. Акча табуунун баягы артынан жүргөндөр көп, жетишпей, кыялдарына жетпей, максаттарын аткара албай адамдар ошондой бир бири-бири менен келишпестиктердин негизинде дагы стресстерге көп кирип кетишип атат да. Ош технологиялык университетине караштуу Өзгөндө филиалында педагогикалык факультетти бүтүргөнмүн. Андан кийин мектепте иштедим. Кийин Москвага мигрант болуп кетип, ал жактан биринчи балдарымды таштап кетип, 2 жыл болгондон кийин балдарымды жаныма алдыргандан кийин баары бир алыстап калат да, ортодо алыстык пайда болуп, балдар менен жакындашыш керек деп балдар психологиясына кызыгып баштап, ал жактан жаш балдар психологу деген дипломду алып бүтүрүп, ошондон бери жаш балдар менен иштешип келе жатам. Негизи эле бүгүнкү күндө психологдорго, анын ичинен балдар психологдоруна болгон талап кандай болуп атат? Талап аябай күч болуп жатат. Себеби биз мурун ата-бабаларыбыз, ата-апаларыбыз авторитеттик тарбияларда тарбияланышкан, башкарылганбыз дегендей. Азыркы тарбия, гуманитардык тарбия башкача, заман өзгөрүп жатат. Телефон, интернеттер чыгып, балдарыбызды телефон, интернет тарбиялап койбосун деп, апалар аябай ушу бала тарбиясына жакшы көңүл буруп жаткандыгы мени кубандырат. Апалар аябай аракет кылып, сабактарды алып, балдарына үйрөтүп жаткандыгына карабастан, бүгүнкү күндө балдардын телефонго болгон суроо табабы аябай күч болууда да. Ушул туурасында эмне деп айтат элеңиз? Бул жерде балдар телефонду көп кармап атышат деп аябай көйгөй кылып жатышат. Апалар чоң көйгөй, ушу телефон биринчи биздин апалардын душманы болуп калды десем да болот. Бул апалар өзүбүз күнөөлүүбүз да. Негизичи кичинекейинен балам ыйлабасын, мен телефон менен жакшы сүйлөшө алайын, ишимди тезирээк бүткөзө алайын деп мындай бекер, акысыз нянка катары колдонуп калышты дагы. Телефонго балдардын өзү отургузат. Телефонго көп көнөт да, ал жакта түстүү, кооз бир жашоого кирип кеткендей эле болушат да, балдарчы кооз жакшы нерсеге тез көнөт. Ошондуктан балдарыңар ыйласа ыйлап турсун, ыйлаганы жакшы дейм да, телефон бербегиле депчи. Эгер балдарыңыздар телефонго көнүп калган болсо, бир 3-4 күн телефон бербей көрүңүздөр, бала ыйлайт, агрессиясын көрсөтөт, ошо телефонду алганга болгон энергиясын жумшайт. Бала ыйлаган эле коркуп кетип бере койгон болсо, анда апанын жеңилгени бул жердечи. Андан көрө кичине ыйлап турганы жакшыраак телефондон көрө.
Психология жаш балдар үчүн эле эмес, чоң кишилердин жашоосунда дагы абдан маанилүү. Анткени адамзаттын турмушунда ар кандай сыноолор болот. Мына ушундай учурда көйгөйүң менен бөлүшүп, кеңеш ала турган киши болсо жашооң кыйла жеңилдеше түшөт. Жаштайынан элдерге жардам берип, көмөк көрсөткүсү келген психолог Венера Бокотаева бир нече жолу кесип алмаштырган. Биринчи кесибим юрист болгон. Юридикалык жактан баягы сотто жана башка иштерде жардам берем деген ойлор бар болчу. Атам дагы ошол кесипти тандап берген, каалаган да. Экинчи ал жактан бул мен өзүмдүн жан дүйнөмдүн кесиби эмес экенин түшүнгөндөн кийин баягы кийим же болбосо сулуу кылып айымдарды баягы сулуулап жардам берем деп дизайнерлик дагы кесибим бар да. Анан түшүндүм өзүмө жакын, жан дүйнөмө туура келген бул психология экенин. Анан психологияга толук кандуу киришип, мына уже 20 жылдан бери дагы деле окуп жүрөм. Бүгүнкү күндө замандын психологдорго болгон талабы канчалык деңгээлде? Психология бул эми аныкталган, такталган, кандайдыр бир эксперименттерден өткөн, ар кандай баягы адамдын жан дүйнөсүнүн оорусунун түрлөрү, андан тышкары ошол оору дарттан мындайча айтканда чыгуу жолдорун көрсөткөн илим. Карап көрсөк, өнүккөн өлкөлөрдө чынында психологдор көп. Биздин Кыргызстанда дагы психологдор өркүндөп көбөйүшүн каалайт элем. Эмнеге дегенде, анткени бул заман аябай баягы бат жүрүп жаткандыктын негизинде видео, элементарно баягы соц тармактарда деле контентти адамдар бат-баттан көрүп, чыдамы жетишпей калып атат да, жетпей калып атат. Бул негизинде баягы бат чарчоо, бат стресс, депрессияга түшкөндөр көп, эми акча табуунун баягы артынан жүргөндөр көп, жетишпей кыялдарына жетпей, максаттарын аткара албай адамдар ошондой бир бири-бири менен келишпестиктердин негизинде дагы стресстерге көп кирип кетишип атат да. Ошого психология негизи өнүгүп өркүндөсө деген ниетим бар. Адам өзүн өзгөртсө болобу? Мисалы, үйрөнгөн адат өлгөндө калат деп ушундай кеп бар эмеспи? Же бул макал бизге сиңип калганбы? Албетте болот. Адам менин оюмча туура жашаса эле сөзсүз түрдө өзгөрөт. Жол эрежелерин буссак деле биз сөзсүз мындай көйгөйгө чалдыгабыз. Ошондой эле жашоонун эрежелери да бар да. Бул жерден айым кишиби же болбосо эркек адамбы, баары бир башкача айтканда жол эрежени сактагандай жашоо эрежелерин да сактап жүрсөк бардыгы сонун эле жакшы эле болот. Сурамжылоо учурунда психологдордун азыркы заманда пайдасы чоң. Керектүү кесиптешсе, арасында психологдордун кереги жок деген дагы жооптор болду. Ар бир ата-энечи өзүнө мындай жетиштүү болуш керек. Кыздар меники мисалы эркек бала жок кыздарда жетиштүү тарбия берген. Кандай десем, ар ата-энелер бериш керек го деп ойлойм да. Анан психологдордун жардамы эч жакта кереги жок. Кыз балага мен көбүнчө кыздарыма өзүм психологмун да. Мындай жайынан урушпай айтсаң аябай жакшы да бул. Психологдор жок болбойт эч жакта. Мен мүмкүн эмес. Ал өзүн оңдоп алсын деп эле койм. Кээ бирлерди көрдүм да, ошечи турамыз жака үгүттөгөндөр да болуп калат экен да. Жок. Мен өзүм алып көргөн жок психолог. Сиздин оюңуз кандай психологдор тууралуу? Конечно, жардам берет. Жардам берет. Только найти надо правильного психолога. Билбейм, азыр психолог көп негизи кесип катары эле колдонуп атышат да. Ким кандай кабыл алат, анын ар кимдин өзүнүн эрки. Анан мүмкүн адамдар кыйналып ататтыр, адамдар ошонун психологдордун эмесине муктаж болуп аткандыр, мүмкүн өздөрү дагычы. Ошон үчүн туура деп эле ойлойм мен. Көз карашым туура эле, элге керектүү эле. Алып көргөн эмес десеңчи. Жок, мен алган эмес, мен өзүм жетиштүү да. Кыскасычы жашоо боюнчачы кыздарым барып жүрчү, бирок мен каршы болчумун, кээде эле туура эмес болот экен да. Психологдун дагы Ар түрлүүсү бар да. Ар кандай болот да, колдон келсе өзүң эң главный сабырдуу болсоңчу, эч убакта психологдун кереги жок. Туура эмес жактары да болот да алардын. Заманга жараша, техниканын өнүккөнүнө жараша көбүнчөсү депрессия менен стресс көп. Ошолорго психиатрлардын, психологиянын аялдарга ошолорго кереги да бар деп ойлойм. Кыз балага кандай тарбия бериш керек?
эркек балага кандай тарбия бериш керек? Көп эле психологдордун да талаш тартышында кыз менен баланын тарбиясы окшош болуш керек, башка болуш керек деген талаштар дайыма жүрүп келет. Эң эле негизги айырмасы бул эркек балдарга, эркектерге биз кылган аракетин макташыбыз керек да. Кандайдыр бир иш жасаганда гана сен ушул ишти сонун жасап койдуң, бут кийимиңди тазалап коюпсуң го дегендей кылган иш аракеттерин макташыбыз керек. Кыздарыбызды жөн гана кыз болгон үчүн макташыбыз керек. Бизде азыр тескерисинче болуп жатат да. Кыздарыбызды качан бир иш аракеттери менен мактап жатабыз. Идиш жуудуң, молодец, азаматсың, үй жыйнадың, азаматсың, кийимиңди таза кийип келдиң, азаматсың дегендей бир иш аракеттери үчүн мактап жатабыз. Ошондуктан кыздарыбыз өздөрүнө болгон баасы төмөн болуп жатат да. Эркектерди жөн гана төрөлгөн үчүн, эркек болгон үчүн, эркек деп кылган аракетин эмес, жөн эркек болгону мактай берип, эркек балдардын самооценкасы жакшы биздечи өзү негизи. Кыздарыбыздыкы өтө эле төмөн түшүп кетип жатат да. Өзүнө өмүрлүк жолдош тандоодо дагы ошол өзүнүн баасы төмөн болгондуктан көп адашуулар, баягы уруп согуп өлтүрүп коюш анда жүрөр да, өзүнүн баасы төмөндүгүнөнчү мага боло берет себеби мен деген кызмын да деген ойлор бар да. Анан кызды болгон жакшы турбайбы деп эле апалар өзүнүн сырларындагы көп кыздардын айтып кичинекейинен психикасын жабыркатып коюп жатышат да. Ой, Рана же кызды болгон жакшы турбайбы, сырдашып эле жыргап калдым депчи. Апаларга айтам, өзүмдүн китебимде да жазып кеткенмин булар тууралуу. Кызды болгондон кийин ооба сырдашкан жакшы, дос болгон жакшы, бирок сиздин пайдаңызга эмес, кызыңыздын пайдасына дос болушуңуз керек деп айтам да. Кызыңызды көбүрөөк угуш керек. Кызыңыздын жашоосундагы кызыгып сизге айткысы келген нерселерин угушуңуз керек. Сиздин арызыңызды кыз уккан болсо, апам ансыз деле кыйналып жашап атат. Мен арызымды айтсам дагы кыйналат, кыйнагым келбейт деп өзүнүн сырларын ичине катып түнтүк кызга айланып калат да. Андан дагы кызды болгон сон мен турмушка чыкканга, иш кылганга үйрөтүшүм керек деп кичинекейинен жоопкерчиликтин баардыгын үйүп койгон болбойт. Баары бир бою өскөн менен деле психикасы кичинекей балдардыкы болгон үчүн айрыкча инисин карайсың, ошо иниси жыгылып кетсе, иниси бир нерселер туура эмес болуп койсо, сен жакшы карабадың деп чоң кызына уруша берген болсо дагы алар дагы көпкө чейин балалуу болгусу келбей, мындай үй бүлө куруштан коркуп калышат да. Кичинекейинен жоопкерчиликти өтө көп үйүп койгондо болбойт. Мисалы 6 жашка чейинки балдар үйдөн отуралып эле урушуп талашып кечке уруша берсе, кээде ушундай ой келет да, мен туура эмес тарбия берип атамбы, жакшы апа боло албай атамбы деген суроолор келет. Анан кээ бир психологдордун сөздөрүн, кеңештерин угуп калсаң, бул жакшы эле көрүнүш, урушуп талашкандары депчи. Ушуга сиз кандай эмне деп айтат элеңиз? Биз кичинекейинен экинчи балабыз төрөлгөндө эле чоң балабызды акырын бол, телевизордун үнүн акырын кой, ойготосуң, көп сүйлөбөй тур, жүгүрбөй тур, кичинеңди ойготосуң деп тыюуларды салып баштагандан баштап чоң балада кичине балага болгон кандайдыр бир жек көрүүнү пайда кылып коебуз да. Ушул бала келип мен жашоомду өзгөртүп ийди, бул болбогондо мен кеңири жүгүрөт элем, кеңири телевизорду катуу коет элем дегендей ойлонот да, балада деле ойлонуу болот. Тескерисинче апаларды айтам да, өзүңөргө жумшагыла, бала менин башым оорутат, акырын болосуңбу деп. Бала апасын эч качан жаман көрбөйт. Апам чарчап турбайбы деп телевизордун үнүн акырындатышы мүмкүн балачы. Ошондуктан кичине балага шылтобой, сиздер өзүңүздөргө шылтобойла, балам акырын болосуң, менин башым ооруп турат, кичине чарчап турам деген сыяктуу айтыңыздар дейм. Андан кийин дагы силер бир туугансыңар, оюнчуңарды чогуу ойногула, силер бир туугансыңар ынтымактуу болушуңар керек, чогуу жегиле деп айтабыз. Балдар эми бөлүшүүнү билбегенден кийин ооба чогуу бир тууган ынтымактуу болушубуз керек деп ойлонот, бирок кантип балдар түшүнбөйт да. Кичинекейинен ар бир баланын оюнчугу өзүнчө бир коробкада туруш керек, кийимдери өзүнчө бир полкада туруш керек. Сөзсүз экөө бири-бирине талашып, урушуп калганда бири-бирден чакырып, алардын арыз моңун угуп коюшубуз керек да. Биз дароо эле ким урушту баштаса ошону урушуп кала беребиз да. Чакырып туруп чоң балаңыздан сураңыз, ал сүйлөп берет сизге, ал мындай кылды деп сүйлөп берип, ал жерде кээде сиздин жоогуңуз деле кереги жок болуп калат да. Айтып берип, жеңилдеп туруп кайта чыгып кетет. Кичинесин чакырып, ал дагы эмне болду деп сурайсыз. Ал дагы арызданып туруп кетет. Негизгиси бул жерде апам мени укту, апам бизди түшүнөт, апам мени укту деп алар мындай рахаттык канааттанып кетишет дагы. Мен апама маанилүүмүн деп. Сиздин ал жерде жоогуңуз деле кереги жок болуп калат. Эки бир тууган бири-бири менен баягы көпкө чейин өчөшпөйт, жаш балдар кайта эле жүгүрүп барып ойноп кете берет. Андан да сонун лайфхак апаларга, ар бир балаңыз жалгыз жүргөндөн мен сени жакшы көрөм балам деп кучактап өп койсо,
апам мени көбүрөөк жакшы көрөт деп сүйүндүрүшөт. Ар бир бала бири-бирине көрсөтпөй ушундай аракет этип койсочу. Албетте, ар бир бала үчүн ата-энесинен өткөн психолог жок экени талашсыз. Бирок турмуштун кыйынчылыгынан мигрант болуп кетип, балдары менен аралыктан эле сүйлөшүп, же болбосо керели кечке жумушта жүрүп, балдарына толук кандуу маани бере албаган ата-энелерибиз сандап кездешет. Чет жакта иштеп жүрүп, көп убакыттан кийин бала менен ата-эненин ортосундагы мээрим толук жетпей, суз болуп калган учурлар бар. Мына ушул көйгөйдөн улам балдары менен жакын болуу үчүн психологдон кеңеш алып жүрүп, балдар психологуна айланган Рано Ахматова болот. Университетте 2 диплом алып, андан кийин көптөгөн курстарда окуп, азыр докторантурада диссертация жактап жүрүп, кийин элге чыгып өзүмдүн кеңештерим менен бөлүшүп атам да. Кээде эгер толук билим албасаң, сен өзүңдүн жашооңон алып сага ал адам айтып келсе, консультацияга келген болсо, сен өзүңдүн жашооңон же тааныштарыңдын жашоосунан алып эле жооп берип койгон бул туура эмес да. Бул жерде билимге таянып жооп бериш керек да. Сен туура эмес кылып атыпсың деп бирөөнүн жашоосуна же өзүңдүн жашооңо таянып жооп бергенде бул өтө туура эмес жооп кетип калат. Ар бир адамдын жашоосу өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Турмушту татаалдаштырбай, көйгөйдү оңой чечүү. Ар бир адамдын мүнөзүн туура кабыл алып мамиле кылууну үйрөткөн кесип бул психология. Көп учурда туура эмес мамиледен, бирин-бири түшүнбөстүктөн улам жаш үй бүлөлөр эки жолго түшүшөт. Мындай убакта дагы психологдор менен кеңешүү туура. Анткени көп учурда ички сезимин, кыйынчылыктарын ата-энесине же жакындарына айта албаган жаштар миңдеп саналат. Ынтымактуу үй бүлөдө мыкты балдар өсүп чыгат. Психология кайсы тармакта болбосун адамзаттын ийгиликке жетиши үчүн колдоно турган эң күчтүү алмаштыргыс куралы болуп эсептелинет.